Saat 8'den 48 өттү. 7'den el өткүндө линия чыкканмын. Биринчи заказ менен келдим. 618 сом. Баткен базары жак болуп калган да. Баткен базары жак эртең мененки пробка ушундай экен. Буюрса бүгүнкү сменаны биринчи заказ алып келип, азыр эми улантабыз. Айланып тегерим, кече могу жолдо эме болуптур да, авария болуптур, спринтер айланып кеткен экен. Азыр видеосунан жүктөп койгом го. Ошол жака келип калдым, Так, 390 сом. Кийинки заказ пока жок. Ассаламу алейкум, жалпы жаамат, таксиде иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, энелер, карындаштар, баардыгыңыздарды кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү 22 декабрь саат 10:41 өттү, понедельник күн. Ушундай жумуш болуп атат пока что. Атак бүгүнкү видеонун спонсору Эксперт Парк. Кимде ушул паркка кошулуп иштейдигин болсо, мен алдына ссылкаларды калтырып коемун, номерлерди жана WhatsApp группаларга кошулуу ссылкаларды. Эксперт Парктын условиялары эң жөнөкөй жана эң жөндөмдүү, колунан жакшы келген условияларды сиздерге түзүп берген. Бул деген условиялар 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан, же болбосо күнүнө 50 сом. Бир суткасына бир сом төлөйсүңөр, болду, ошондон башка процент албайт. Яндекске кошулчу тарифтердин бардыгына кошулат. Яндекске тиешелүү тарифтердин бардыгына кошулат. Бизнес, грузовой, такси, экспресс, доставка, курьер бүт бардыгына кошулат. Жана бул Эксперт Паркта Өзбекстанда, Казакстанда, Кыргызстанда, Россияда, Мароккодо иштеген подключениялар бар. Жана ошолордун арасынан, эгерде сиздер атыңыздардан адам келген болсо, ошол адам тапкан акчасынан, комиссиясынан сиздерге акча түшүп турат. Бул деген рефералка системасы бир аз болсо дагы жакшы киреше алып келет деген ойдомун. Жана Эксперт Парк фотоконтроль өткөндөн кийин сиздерге еще балансыңыздар акча салып берет, жумушту башташ үчүн 15 мүнөт ичинде онлайн кошулсаңыздар болот. WhatsApp жана жазууларды калтырып койдум ошол видеонун астына описанияга. Мен болсо азыр могу күн түнүн сонун тоолорун карап, деп барып кредит алсамбы, кредит не кылат экен деген ой менен запись кылып койгом, ошого барышым керек азыр Мбанкчы. Мбанкка барып туруп, кредит боюнча маалымат алып, заявление жазам деген ой менен барам. Кеттик анда. Мен астыман обгон алып өтүп барып не болду, мына карачы. Мен да жакшы келатат элем, өткүзүп жүрдүм мунучу. Мынакей 2 спринтер болуп, мен астыман атышым элек, астыман ондой авария болду, карагыла. Бул чыйып калды. Мбанкта кредитти бекер берип аткандай, 5% берип аткандай эл аябай көп го. Мынакей. Кирип чыктым Мбанкка. Кирип чыккандан кийин жанагы Инстаграмдарда, ангин ТикТоктордо эме видео бар жанагы. Оңга караңыз, солго караңыз, анан кеттиңизди караңыз дегенчи. Точно ушундай эле болду да. Себебине киргенден кийин, бүт берсине түшүндүрүп берди. Проценттерин, аркы беркилерин, ал жак бул жактарын ушунчадан түшүп калат, ушунчадан болот, аркы берки эми ал уже программный эме экен да. Мен уже сүйүнүп отурам бияктанчы, деп. Анан аягына келгенден кийин отказ болуп калды. Справка о доходах, наркы берки деген неликвидный деп койду го, что-то. Билбейм, может башкача жолдор менен келсе болоттур эле, бирок мен типа приложенияден неме кылып, барып консультация алып, анан кийин неме кылдым да. Эме дейт. Жанагы иштеген жериңен справка керек дейт. Акыркы 6 ай дейт. Акыркы 6 айдын справкасы керек. Ошого байланыштуу 60 миңден жогору болуш керек сен тапкан кирешең дейт. Чтобы кредитти төлөй турган болуп 60 миңден жогору болуш керек. Официально дейт. Анан билбейм мен. Мындай эме кылып койду, кандай кылып койду түшүнбөй калдым, конечно, бирок ушундай деп койду. Анан приложенияда андай эмес болчу да, мен ошо толуктап барганымда ушундай деп жооп берип койду. Анан кийин ладно деп чыгып келердим.
чыгып келип анан кийин сыртка чыгып мына ойлондум да, блин деп, получается эгерде ошондой төлөм болгон болсо, мисалы үчүн мен бүгүн мына эртең менен чыгып 3-4 заказ кылдым. Саатын эсептеп келгенде 385 сомдон туш келди. Мен бүгүнкү тапкан кирешем. 385 сомдон туш келди. Бул деген комфорт и комфорт плюста иштеп жаткан тарифтер да. Бирок комфорт эле заказды келди да. Кышында бүгүн мына 20 канчачы? 22 декабрь ушундай киреше болуп атат. Анан бул кирешенин, конечно, бир эле эмеси таксисттер көп. Себеп дегенде сезонный жумуштардан бүт бардыгы кайтып таксиге чыккандар да. Эми чисто үйдө отурбай эле мындай 1-2 заказ кылып кичине мындай чөнтөк-пөнтөккө наркы беркеге тагып коеюн деген адамдар аябай көп. Ошол үчүн Яндекстеги заказдар распределение болуп туруп бүт жаңы чыккан, жаңы кошулган водительдерге бөлүнөт. Бөлүнгөн үчүн эми постоянно таксиде иштеген мага окшогондор, жайы, кышы, күзү, жазы айырмасы жок иштегендерге реально эле билинет экен. Заказ аздыгычы, заказ эмес, заказ эмеси, арзандыгы. Ал заказдын арзандыгы ошол эмеден болуп атат да. Водительдердин көптүгүнөн болуп атат. Водитель көптүгү болгон үчүн заказдар кичине эмерээк болуп атат. Анан кийин ошону эсептеп көрсөм, мисалы үчүн лизингке адамдар 1500дөн, арендага там 1600, 1700, 1800дөн мингендер, кредитке мингендер күнүнө там 1450, 1350 болуп калат экен. Жанагындай выкуптар 1600дөн, 1500дөн туш келет экен күнүнөчү. 3 жыл төлөп наркы берки. Анан менен просто кредитке кызыкканым эми, кредит эме го, кичине более-менее мындай лояльный условия го. Ошол үчүн ошо кредитке барып кызыгып көрдүм да. Кредитке барып кызыгып көргөндөн кийин ошол эмеси документтерин, короче, сеники доход жок деп койду да, справка о доходах жок деп койду официально. Ошол аркылуу алса болот болчу негизи дейт. Анан блин деп калдым анан. Эгерде ошол болгондо кредит алып туруп эле мен алат болчумун да машиначы. Потому что проценттери аз болот, и плюс годовой ставкасы да мындай бир аз эме лояльныйраак болот да, и плюс машина сенин атыңда болот да. Как ни крути, ардемке кылсаң болот деген ойдо. Ошондой ой менен, короче, эме кылып көрдүм элем. Аракет кылып көрдүм элем, болбой калды, окшошпой калды. Не фартануло дейт го. Ошондой, короче. Анан, короче, могу арендага айдагандар, мисалы үчүн да, кышында мага окшоп айдагандар, чисто аренданы эле чыгарып туруп, анан кийин чөнтөңөр бир 500 сом, 600 сом, 700 сом, 1000 сомго чейин тапсаңар, о деп туруп эле Кудайга шүгүр деп иштеп туруш керек пока. Жазга чейинчи. Жазда ошо бир аз уже жанагы сезонный жумуштар менен алектенгендер акырын таксиден таштайт даган кетет. Жазында кайра биз таксидегилер о деп чыгат экенбиз да. Ошондой экен, короче, таксинин системасы Кыргызстанда. Мен эми түшүнүп баштадым, себептен биринчи жолу кышта иштеп атам Кыргызстанда. Негизи вообще таксидечи. Ошого ар сезонду, ар эмесин анализдеп эме кылып жүрөм. Анан по поводу лицензия боюнча ошол 083 келген түндүккө. Ошол түндүккө келгенден кийин эмени калган документтер чогултуруп аны тапшырышка аны отдельно тартам. Ошондой бүгүнкү мен эме, короче, азыр ошо кредит алам деп оймен аябай уже ойлоп алгам да. Но нет, не судьба. Ошондой бүгүнкү такой мини-влог чыгарылыш деп айтсам адашпасам керек. Ладно, дальше линияга чыгып иштейсем. Ийгилик барыңыздарга.